Prezident менен отуруп, бийлик өкүлдөрү менен түз отуруп кеңешкендери, айткандары бул жакшы нерсе. Себеби дегенде айтыла турган маселенин баардыгы өз убагында айтылса жетип калат экен, жетпей калат экен, бийлик өкүлдөрүнө жетип калат, жетпей калат экен дегендей. Но бирок биз жогорку кеңештин депутаттары дагы ошол айылдарды аралап жүрүп, айтылган маселенин баардыгын жеткирип атабыз. Но тем не менее, өзлөрүнүн келип айткандары да жакшы болот. Бул эми бийлик өкүлдөрүнүн, в том числе и президенттин дагы ошол эл менен жакындашканы, эл менен жакындан баарлашкан бул жакшы нерсе. Эми бул курултай дегендин ичинде балким бизге да жетпей калган маселе болуп калышы мүмкүн. Биз да укпай калган маселе болуп калышы мүмкүн. Эми алар айыл жеринде, өздөрүнүн региондорунда толгон көйгөйлөрдүн баардыгына орусияда осведомление, да, кулактарда, ошолордун баардыгын айтып атышат. Анан эми бул мындан зыяны жок. Бул курултайдан келип, элдердин да кошумчалап айткандан зыяны жок. Эми, конечно, жогорку кеңештин функциясы кайталанды дегенден алысмын. Но тем не менее, бул ашыкча болбойт. Бул Конституцияда курултай жөнүндө берене бар, бирок мыйзам жыга элек. Мыйзамды баягы жогорку кеңеш кабыл албай койду деген бул натура. Биз айлы көрө элекпиз курултай мыйзамынын долбоорун. Бул комитетке келип эле, комитетте баягы мындай кворум болбой калып эле каралбай калганда, ушуну эл журт туура түшүнүш керек. Анан эми курултай мыйзамдын долбоорун окуп чыгабыз. Анан эми бул баягы биздин кыргыздын улуттук, биздин менталитеттик өзгөчөлүгүбүзгө байланыштуу дагы эл ушинтип чогулуп туруш керек. Кези менен президент менен жолугуп туруш керек. Анан мыйзамды карайлы, мыйзамга эми алымча кошумча мына бүгүн практически көрбөдүкпү? Күнгөй тескей кемчиликтери кайсыл жерде ол кетет экен, жанагы мыйзамды биз тагын сунуштарыбызды беребиз долбоорго каратачы. Эми негизинен мына 2 күндөн бери өтүп жаткан курултай деңгээли аябай жакшы болуп атат. Биз ачуучундукты алышыбыз керек моюнга. Жогорку кеңештин депутаттары мындай көтөрүп чыкпагандагы кээ бир маселелер айтылып атат. Ошол эле учурда мындай улуттун келечеги жөнүндө, мамлекеттин өнүгүшү жөнүндө да жакшы сунуштар берилди. Айрыкча бизди мындай толкундандырганы Баткен областындагы баягы чек аранын чечилиши боюнча жакшы сунуштар болуп атат. Бул курултай институтунун деңгээлин ал жака келип сүйлөгөн аксакалдардын, жаштардын ойлорун угуп, жогорку кеңештин депутаттары дагы абдан таасирлендик. Ошондой эле мына артыбызда катар министрлер отурду. Бул жерде аткаруу бийлигинин ошол министрлер иштебей жасабай жаткандары жөнүндө сын пикирлер болду. Биз качан гана кемчиликти, ачуучундукту моюнга алганда анан мамлекет өнүгөт. Ал эми курултай мыйзам боюнча бизге комитетке келген болсо, иликтеп туруп, биз ал мыйзамды колдошубуз керек. Бул жыйын эч кандай зыяны жок. Бир гана пайда. Себеби элдин ошо карапайым элдин үнүн президент менен түз пикирлешкенге мүмкүнчүлүк пайда болуп атат. Бул жерде азыр көтөрүлгөн маселелер бүт баары маселелер депутаттар баарын билет. Уже канча жолу кайрылып койгон. Бирок элдин ниети ошондой да, азыр кайра президентке айтып коюп, мүмкүн бат эле чечилет депчи. Ошондуктан мен ойлойм бул эл менен тыгыз иштеш керек да. Курултай өзү элдин койгою биякка келип, ар бир өзүнүн койгою айтып койгондон кийин биз өзүбүздүн милдетибизди аткарабыз. Бирок биз жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу орган. Аткаруу бийлик бул өкмөт. Көп маселеси өкмөткө караштуу да. Ошон үчүн мен ойлойм алар эч кандай мешать этпейт бизге, жогорку кеңешке.